Бүгін Бишкекте мұғалімдер күні белгіленді. Майрамдың урматына қала бийлиги тарабынан уюштурулган жүрөгүмдү балдарға берем 2023 сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталып, акчалай сертификат, компьютер жана мектепке керектүү интерактивдүү доска менен сыйлады. Салтанат Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп, майрамдык концерт менен коштолду. Агартуу тармагынын өкүлдөрүнүн майрамы жыл сайын октябрь айынын 1 жумалыгында белгиленип келет. Кулпунат Нуруйбек кызы Лелин районундагы номер 9 мектеп гимназиянын окуу тарбия комплексинде кыргыз тил жана адабияттан сабак берет. Жумушу 1 нөмөттө болгондуктан алгач балдардын уйкусун ачуу үчүн жагымдуу маанай түзүп, андан соң үй тапшырмасын текшерүүгө өтөт. Кулпунаттын кесибине болгон кызыгуусу жогору, андыктан балдар менен иштөөдө анчалык деле кыйынчылык жаралбайт. Биринчи кезекте балдар менен иштөө, окуучулар менен иштөө мугалимдин өзүнө жагыш керек да. Сен жакпасаң да балдарга билим бере албайсың. Чын жүрөгүң менен жагып, өзүң берип аткан сабагың өзүңө кызыктуу болуп, изденүү болсо, анан ушу балага да бир нерсе бере аласың да. Биринчи кезекте мугалим балдарга жугумдуу болуш керек. Балдар менен мугалимдин арасындагы карым-катнаш дагы болуш керек да. Бир класста мисалы 35-40 бала окуса, ар башка баланын өзүнүн мүнөздөрү бар да, ага жараша мамиле жасайбыз. Чындыгында мугалимдик кезип оор эле, бирок иштесең, жакса, жүрөгүңө жакса, сонун болот баары. 30 жаштагы Кулпунаттын мугалимдик кесипти аркалаганына быйыл 4 жыл болот. Жаш мугалимдин катарында болгондуктан окуучуларына терең билим берип, өткөн сабагы кызыктуу болуш үчүн изденүүнүн аракетин көрөт. Ал быйыл мектептин сунушу менен Бишкек мэриясы өткөргөн эң мыкты жаш мугалим сынагына катышып 1 орунду ээледи. Райондогу жыйынтык менен 9 мугалимдин ичинен Кулпунаттын сабак өткөн методикасы комиссия тарабынан өзгөчө бааланган. Жылдын мыкты жаш мугалими 2023. Чындыгында бул конкурс мага абдан чоң мотивация берди. Анткени жөнөкөй эле жап-жаш болуп туруп эле ушундай нерселерге жетишсе болот экен деген да сезим калды да мага. Бүт нерсе бүт аракеттен болот экен. Жана ошондой эле сен чыгып жаткан мектебиңдин жалпы жамааты жана директору колдоп турса, анда өзүң эле чыккың келет экен да. Көп аракеттер жумшалды, көп изденүүлөр болду. Бул конкурска даярданып жатканда балдар менен кошо өзүм да кошо көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Мурун билбеген нерселеримди, жаңы билимдерди алдым. Андыктан агартуу тармагындагы жетишкендиктер жаш мугалимдер арасында орун аларын, баары жасаган эмгегине жараша бааланарын кошумчалады. Мугалимдер коомдун жана мамлекеттин түркүгү. Алар мектеп босогосун аттаган окуучуларга жол көрсөтүп, багыт берип, келечек ээлерине билим берген адам болуп эсептелет. Бишкек мэриясы жыл сайын алардын баа жеткис эмгектерин баалап, быйыл жүрөгүмдү балдарга берем 2023 сынагынын жеңүүчүлөрүн акчалай сертификат менен сыйлады. Ал үчүн шаардык бюджеттен 2 миллион сом бөлүнгөн. Жыл сайын бул кароо сынактын байге фонду көтөрүлүп жатат. Бул болсо абдан бизди кубандырат. Себеби бул мугалимдерге бул өздөрүнүн чыгармачылык менен изденүүгө, өздөрүнүн мугалим деген атын татыктуу алганга өбөлгө түзүп жатат бизге. Бул кароо сынакта райондук деңгээлде өтөт биринчи, анан райондук деңгээлден райондук этаптан 1-2 орунду алган жеңүүчүлөр шаардык этапка катышат дагы, анан шаардык этапта уже күч сынашат 1-2, 3 орунду алганга. Эреже боюнча сынак апрель айында башталып, май айында жыйынтыкталат. Ал эми сыйлыктары мугалимдердин майрамынын алдында тапшырылат. Бишкек шаары боюнча жалпы 103 мектеп бар. Жүрөгүм менен балдарда деген конкурска катышып, ушу 3 орунга местага ээ болдум. Абдан кубанычтабыз. Бул кесипти деген баланы гана сүйгөн инсандар иштей алат. Ушундай сыймыктуу кесиптин ээси болгонума абдан кубанычтамын. Көптөгөн этаптардан өттүк, дайындандык. Мен деген общий стажым, жылдык стажым 20 жылда. Бирок бала бакчада 12 жылдан бери иштегеним, ошонун результатын көрсөттүк деп айта алам. Мындай сыйлыкты мен күткөн эмесмин. Дагы азыр бул жерде концерт көрүп отурганда дагы мындай кандайдыр бир башкача эргүү шыктаны келип атат. Мугалимдер күнү менен бардык мектептерди куттуктайм, мугалимдердин ишине ийгилек. Билим берүү тармагында өзгөчө орду бар мугалимдерди сыйлоо аз эмнен кийин иш-чара майрамдык концерт менен уланды. Акылай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ.